Муну кезектеги эле демилге эмес, бул өлкөбүздүн бардык өнүгүү процесстерин тездетүүгө багытталган чечкиндүү жана радикалдуу кадам. Эми мамлекеттик башкарууну реформалоонун жаңы радикалдуу этабы башталат. Муну менен өкмөт бири-бири кайталаган кызматтарды жоюп, бюрократияны кыскартууну көздөп жатат. Анда бардык министрликтер менен мекемелердин ишмердүүлүгү кайрадан каралып чыгат жана чыгымдар кыскартылат. Маселе министрлер кабинетинин жыйынында талкууланды. Анда натыйжасы жок иштер жана бюрократиялык тоскоолдуктар ийгиликке жетүү жолунда негизги бөгөттөрдөн болууда. Кыргызстан ушул чакырыктарга жооп бергендей болушу керек. Мындай учурда биздин башкы милдет экономиканы, мамлекеттик башкарууну жана социалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө күчтүү дем берип жаткан президентибиз Садыр Нуркожоевичтин реформаларын ишке ашырууга жолтоо болгон нерселердин баарын жоюу. Анда стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтуна директор болуп юстиция министри Аяз Баетов дайындалды. Бул кызматты аркалоо менен ага бир убакта эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын кызматын аткаруу жүктөлдү. Демилге мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга багытталууда. Реформанын негизи катары мамлекеттик кызматтарды автоматташтыруу каралган. Ар бир мамлекет өзүнү түзүп атат. Биздин президентибиз да көп жолу айтып келген, бюрократия болбош керек деп. 6 айдын ичинде биз негизги импульсту беришибиз керек да. Биз ушу аутсорсинг деген маселени, дебюрократизация деген маселени, мыйзамдарыбыз чылый инструкция окшоп калган маселени баарын айтып беребиз министрликтерге. Анан биз ойлойбуз ар бир министрлик өзүнүн жумушун ошодан кийин алып кетирет деп. Бул чечим реформаларды ишке ашырууга кеңири ыйгарым укуктарды берет. Буга чейин министрлер кабинетинин 4 орун басары болгон. Анын экөө эки кызматты бир убакта эле аткарып келген. Анда Камчыбек Ташиев УКМКнын төрагасы менен кошо министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматын аркаласа, Бакыт Төрөбаев суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри жана өкмөт башчынын орун басары. Айталы бир эле нерсе, мына бардыгыбыз жер же болсо башка жеке мүлккө укукту такташ үчүн кадастр деген ишкана бар. Гипрозем деп дагы айтып жүрөбүз. Земинспекция деген дагы бар. Гипрозем башка ушундай бири-бирин кайталаган структурадай сезилет. Ирилештирип буларды ошол бириктирүү, анан болгондо дагы ал структуралардын башына бүгүнкү компетенттүү, сабаттуу, жаңыча ойлонгон кадрларды коюшубуз керек. Кабинет министринин башчысы айтып атпайбы, жанагы 2030 жылга карата стратегиябыз, андан ары ошол мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнө бир ушул реформаны чукул киргизип, убакытын уттурбай баштайлык деп. Ушул тапта өлкөдө 16 министрлик бар. Ошондой эле министрликтерге караштуу мамлекеттик агенттик, комитеттер менен фонддор иштейт. Буга чейин чыгымдарды кыскартуу, кызматтарды ирилештирүү боюнча аракеттер болгон. Дегенмен жемиштүү жыйынтык болбогонун серепчи Абдыжапар Акулов белгилейт. Жөн эле өзүбүздүн адамдардын жашоосуна салыштырсак, күндө жаңылануу болуп турат, күндө жаңы талаптар пайда болот. Бирок ошол эле учурда баягы өткөндү эстеп, ошого жараша бир алдыңкы пландар түзүшүбүз керек. Бүгүн убакыт күтпөй чындыгындачы. Дүйнөлүк интеграция ушунча тездеп кетип атат. Биз баягы ордубузда тургандай болбошубуз керек да. Мен маселен мына Өзгөн районунун мисалында жакында модельдик район катары ошол билим берүү саясатын, ошол билим берүү райондук бөлүмүнүн башчысы түз министрлик менен иштей тургандай, финанс, экономика болсо түз министрлик менен иштей тургандай, ошол эле учурда акимдин орун басары катары кызматтарын аркалаган бул туура эле. Бизде баягы койчу көп болсо кояр амулет дегендей жашоону көрдүк да. Бюрократия чындап мына же. Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев демилге катардагы эмес, өнүгүүгө багытталган радикалдуу кадам экендигин белгиледи. Буга чейин 2021 жылы Кыргызстанда бюджеттик каражатты үнөмдөө жана артык баш мекемелерди азайтуу максатында өкмөттүн жаңы түзүмү бекитилген. Анда мамлекеттик агенттик, комитеттер менен фонддор министрликтерге кошулган. Алмагүл Эрке, Байгызы Адылбек Абдакимов, Ош ТВ.